Бустан 3 штук берсем, өрүп бүткөн болот. Ошол менен диагноз. Кара Суу районунун тургуну Суусар Мукараева алма өрүк шабдалы көчөттөрүн сатып алды. Суусар айым алган көчөттөрү жакшы түшүн берсе деген ниетте турат. Ал алгач өзү сатып ала турган көчөттөрдүн түрлөрү менен таанышып, туура отургузуу жана өстүрүү шарттары боюнча маалымат алды. Мына жерден көмөсүз, мына жагын көмбөйсүз, мына уланган жеринчи. Ушундан көмөсүз дагы ошол кичине трамбовка кылып коесуз. Көң салбайсыз, кара көң. Көң күйгүзүп коет. Анан кийин бутаганы өзүм көрсөтүп берем. Мына ушу 40-50 сантиметрден бутак калтырасыз, буягында мындай мөмө бутактар чыкса, буларды кыркып коесуз. Мен былтыр ошо өзүбүздүн эле жердеш балдардан алдым. 28 түптөн 8 түп гиляс зорго тутту. Себебин билбейм, жерим арыкпы, же өзүм эптей албадымбы билбейм. Быйыл ушу карлик, пол карлик деп элдер мактагандан ушуга келдим. Жакшы тутат деп, мына тутулган жеринен, тамырлары кургабаган жеринен өздөрү казып беришти. 300 сомдон экен. Акчасына чыдап эле алып атабыз. Кудай буйруса, жакшы үмүт. Мөмөсүн алабыз ушундай алма пушу, озма туш эмес да, эгип коюп эле пышканда жебейбиз. Бутайбыз, дарылайбыз, чөбүн оробуз. Ушинтип эме кылабыз, эмгек кылабыз. Бул көчөттөрдү Канатбек Акимбеков өткөн жылдын июль айында эккен. Алма өрүк шабдалы гиляс көчөттөрүнүн 3төн ашуун түрү бар. Алар түрүнө карап пышуу убактысы дагы ар түрдүү болот. Көчөттөр Туркиядан алынып келген. Каарманыбыз тажрыйбасында ошол жактан арттырган. Быйыл атайын баары окуп, ошол жакта жүрүп келип, кичинекей баягындай өндүргөндөн баштап туруп, чоң сата турган убагына чейин кандай техникада, кандай эмеде сактайт, кантип эме кылат, бүткөрү үйрөнүп турам. Буюрса жылда барып келип, ушинтип элге опыт менен алмашып турам. Көчөттөрдү отургузуу үчүн бул жерди убактылуу пайдаланууга алган. Учурда сатууга коюлган 50 000 даана көчөт бар. Ал эми сатуудан арткан көчөттөрдү өзү отургузуп, бакылууну максат кылып жатат. Ушул март айынын башынан эле сатып келатабыз. Ушу 3-числодон бери. Алуучулар көп эле. Кудайга шүгүр, күнүгө бир канча штуктан алып кетип атат, 50-60 штуктан алып кеткендер болот. Сатылбай калган күн болбой атат, күнүгө эле сатылып кетип атат. Бул жерде 50 000 штук бар, көбүнө жетет буюрса. Быйыл сатылбай калып кете тургандарны уже сатылбай калганга чейин эле башка жерибиз бар, эгебиз, ошол жерге өзүбүз бак кылып эгебиз. Ал жерди өзүбүз чоңойтобуз буюрса. Канат мырзанын айтымында Туркиядан келген көчөттөрдүн артыкчылыгы бат жетилип мөмөсүн берет. 200 сомдон 300 сомго чейин бааланат. Көчөттөрдү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тургундары сатып алууда. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Мына азыр барып туруп эккенден кийин жакшына эгиштин да жолун көрсөтүп берем.